33%га инфляция болуп кетти да. Садыр Нуркочоевич Мариповке команда берген Айжигитовдун программасыны пилоттук түрдө аябай сүйүнүп үйгө барып эртең менен турсам эле Марипов иштен алып калдылар. Биринчи Баткенде, анан кийин жалпы Кыргызстанга эме кылганыбызда Акылбек Жапаровдун экономикалык саясаты менен башкандыкка түшүп кетти. Ошондуктан ошондон бери инфляциядан кутулбай атабыз да. Курулушка керектүү бүт бардык материалдарды бардыгын 100% өзүбүздөн чыгарса болот да. 94-жылдан бери ушул үстүнөн иштеп жүрөм. Күчүм барыда ушуну жасап коеюн деп атам. 7 жылдын ичинде 57 миллиард долларга чыгарып берейин деп атам. Алган айлыктарын деле акчалар эчтеке жетпей калат инфляция менен. Эң кыйын эксперттериңерди алып келгиле. Эгер мен бир жерде мен фантазер болсом, мен муну илимий обоснование кылып атам. Ташиевдин проблемасы бул жөн эле мындайча айтканда баягы возня да, суета. Биз вакыт жоготуп атабыз ошол нерселергечи. Сиз үчүн мамлекеттик кызыкчылык деген эмне? Ошол жерде 2 жолу губернатор болдум. Бардыгын билесиң, сен айтпасаң ким айтат деди да. Сиз компромисске бара алган адамсызбы? Анан чыккынчы менен кантип компромисске барасыз? Жакшы иштедиби партиялык система же жөн эле жасалма декорация болуп калдыбы? 80% Ташиевдин адамдары керек. Айлыктын көтөргөн жакшы жагы бул. Бирок через некоторое время инфляция көтөрүлөт дагы. Ички инвесторлорубуз бар да акчасын алып чыгып кетип калдыбы? Сиз калаган Кыргызстан кандай өлкө болуш керек? Биринчи беренесте жазылган өлкө болуш керек. Конституциянын. Өмүрүмө кол салганга чейин барды да. Ташиев кайра президент болушу мүмкүнбү? Мамлекетти эдүү вазириндер башкарып калат. Ушуну каалайбы эл?